Кыргызстан менен Словакия киреше салыгына карата кош салык салууну жоюу жана салык төлөөдөн качууну болтурбоо жөнүндө макулдашты. Документке экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен Словакиянын Кыргызстандагы элчиси Роберт Кирнак кол койду. Максат ар кайсы өлкөлөрдө бирдей салыктар менен чарба жүргүзүүчү субъекттердин кирешелерине кош салык салууну жоюу. Мындай келишим республиканын экономикасына тике чет өлкөлүк инвестицияларды тартууну көбөйтөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 36 мамлекет менен кош салык салууну болтурбоо боюнча макулдашууларды түзгөн. Салык салуу системасы эки мамлекеттикинден кайсы мамлекетте төлөнсө ошол мамлекетте калып, экинчи мамлекетте ал салык төлөөдөн бошотулат деген сөздү билдирет. Негизинен азыр менин коллегам урматтуу элчибиз да айтып кетти. Биздин бир топ жарандарыбыз ушул Словакияда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп, азыр бир топ заводдордо иштеп атышат. Алардын да салык төлөө учуру эгерде киреше кире турган болсо, ошол жактан салыгын төлөсө, ушул экинчи мамлекеттен ошол салык төлөөдөн толугу менен бошотулат деген сөздү билдирет. Биз ойлойбуз, бул эки тараптуу кызматташууга дагы, инвестиция тартууга дагы жана ишмердүүлүк жүргүзгөнгө чоң өбөлгө болот деген.